Кыргызстанда жасалган бул бренд менен сыртка товар сатуу жагдайы аздан болсо да жолго коюла баштады. Ага негиз өндүрүлгөн продукциянын органикалык жактан тазалыгы жана экспорттоону каалаган ишкер фермер үчүн документтештирүүнүн жолдорун тааныткан атайын бөлүмдөрдүн иши алып баруусу. Андан калса Кыргызстан ЭАЭПтин мүчөсү, ветеринардык жана фитосанитардык лабораториялардын курулушу да экспорттоонун абалын жакшыртты. Фермерс Organic Garden жоопкерчилиги чектелген коомунда Мира бренди менен 100дөн ашуун товардын түрү өндүрүлөт. Кургатылган жемиштерди Германия, Голландия, Туркияга, консервацияланган азыктарды Россияга экспорттошот. Мындагы башкы технолог Абдынасыр Мурзанын белгилөөсүндө таза айыл чарба продукциясы өндүргөн үчүн экспорттоодо маселе жок. Көйгөй өндүрүштүн өзүндө. Өндүрүштү жүргүзүш өзү кыйын болуп атат. Азыр мына бизде консервный продукция чыгарабыз. Bir arzimegen bunu tara vaprosu banka kirişkeni Rossiyada alabız. Kış ayında alып kelip 1 milyon 2 milyon so'mga alып kelip turat. Bunu iyun jaz ayı baştalganda işlep kayra işlep turup sentyabr даже 1 yıl turat da 1 milyon 2 milyon pulumuz turat. Оборотты işlebey şunu işlep turup çıkargandan keyin andan tashkari jumuşçularga aylık berildi, налог tölenет. Оборотымызга pul жетишпей калат. Bunu problemasını kim чечет билбейм. Хотя bir davlat tomonidan bir 5% kreditler bolsa qanday bir өнүктүрүштү bir өнүктүрүш керек да. Шундан davlat өнүктүрүшү керек. Андан калса быйылкы карантинда өндүрүштү мүмкүнчүлүгүн чектеп койду. Анын кесепетинен дыйкандар менен баштагыдай келишимдер түзүлбөй калды. Март айында как раз дыйкандармен келишим түзүшүбүз керек эди. Үйрөн таркатып, бадыраң, помидор nimelerge üröndü şu dikanlarga жеткизе албай калдык. Карантин болуп биз үйдөн чыга албай калдык. Bir 2-3 жолу биз комендантка кайрылдык, губернаторга, hakimlerге кайрылдык. Ана мана деп тур, 1 ай, 2 ай үйдөн чыкмастан üröндү бере албай калдык да. Проблема. Азыр мына бизге азыр продукция уже проблема болуп атат. Органикалык таза айыл чарба продуктыларын өндүргөн бул сындуу өндүрүштөр жергиликтүүлөр үчүн да кошумча жумуш орундарын түзүп, жумушсуздуктун санын кыскартууга өбүлгө түзүүдө. 5 жылдан бери технолог болуп иштеп келе жаткан Жумакан айым үчүн иштөө алда канча жеңил, шарттары бар. Комсомолдон барып келип иштейм. 5 жыл болду иштегениме. Кудайга шүгүр, жакшы ушул жерден бала багып атабыз, тойлор кылып атабыз, кыз чыгарып атабыз, ой үйлөп атабыз. Кудайга шүгүр, айлыгы жакшы. Азыр дыйкандар үчүн өндүргөн продукцияны кайра өткөрүү маселеси жок, сырьё жергиликтүүлөрдөн алынат. Биздин айыл өкмөт негизи айыл чарба продукцияларга даянган айыл өкмөттөрдөн болуп эсептелинет. Ошондуктан бул заводдун бизге аябай көп пайдасы тиет. Биздин дыйкандардын негизги өндүргөн продукцияларын бул жерге алып келип, кайра иштетип, ушундай таңгактап неме кылат, экспортко чыгарышат. Мамлекет тарабынан экспорттоодо кыйынчылык жаралбаш үчүн жергиликтүү башкаруу органдарында документтештирүүнүн жол жобосун түшүндүргөн атайын бөлүмдөр иштейт. Бул жагдайда сыртка товар чыгарууну жөнөкөйлөттү. Жалал Абад облусунда негизинен экспортко айыл чарба продукциялар чыгат. Быйылкы көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу аз көлөмдө. Бул бүгүнкү кырдаал менен түшүндүрүлүүдө. Жалал Абад областы боюнча экспорт азыр 2020 жылдын январь-май айына карата областыбызда 66 миллион 100 миң АКШ долларга ар кандай сырьёлор, товарлар жөнөтүлүп, 2019 жылдын ушул мезгилге салыштырмалуу 1 миллион 590,9 миң АКШ долларга аз товар жөнөтүлдү быйыл. Чотошандагы окуяларга байланыштуу азайып калды. Бул жалпы өсүү темпи ошондо 97,16% түзүп көлөм экспорттун үлүшү түзүп калган. 97 болуп толбой мындай калды да эмези. Республиканын биримдиктеги мүчө мамлекеттери менен өз ара соодасынын эң чоң үлүшү Россияга тиешелүү. Бизден эң көп сыртка чыгып жаткан товарлардын сап башында сүт азыктары, айнек, кургатылган жемиштер, кийим-кечек жана техникалык айрым тетиктер турат. Өлкө башчысы да таза органикалык продукцияларды экспорттоого өзгөчө көңүл буруу керек экендигин аймактарда болгон кыдырууларында белгилеп кетти. Бұл экология таза продукцияны сыртқа экспортқа алып шығып жатқаны. Кыргызстан танып жатқаны жаппай алмаларды қақылып шығарып жатыр. Бұл эми жұмыс орын, бұл эми байланышканда барлық бири-бирине. Мына ушундай биздин максат азыр. Бүт региондордо Кыргызстанда эмне өндүрүлсө, ошону кайра иштетип аткан
ишкерлерди биз колдоо максатыбыз. Айыл чарба продукциялары чоң көлөмдө Евразиялык экономикалык биримдиктин мейкиндигине өттү. Эгер жалпы экспортту алсак, эт жана эт азыктары, жер семиткичтерди, сементти, жер жемиштерди, тамеки жана тамеки буюмдарын башка өлкөлөргө сатуу аз-аздан көбөйгөн. Бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү 6 менен гана байланыштуу. Расмийлердин айтымында учурда Кыргызстандын товарларын экспорттоо үчүн башка дагы рыноктор каралууда. Маселен, буга чейин алакасы жок Европанын айрым өлкөлөрүнүн рыноктору иликтенүүдө. Гүлжина Мөндөева, Маматкадыр Маматалиев, жаңылыктар үчүн.